Assalamu алейкум экендештер. Бүгүнкү чыгарылышта ушу 2 күндөн бери Москва жамааттарында, WhatsApp группаларында ызы чыгып аткан чайхана боюнча болмокчу. Ушул жигиттин аты Нурсултан. Assalamu алейкум. Алейкум. Кандайсың? Жакшы. Жакшы жүрөсүңбү? Ооба, өзүңөр. Жакшы. Ушул жигитти көрүп атасыздар, анткени ушул жигит өзү барып чайханага барып, ошол айтып аткан чайханага барып, ошонун хозяиндарынан барып жакшылап сүйлөшүп келишиптир. Ошол боюнча кененирээк маалыматты азыр алып берем. Аңгыча эле жанагы астыда видеолорду көрүп алыңыздар, анан баштайбыз. Assalamu alaikum daha bir жолу. Бүгүн 18 март саат 9-дан 10 мүнөт өттү болуш керек. Бүгүн кечеги жана ызычы болгон волонтерлорду киргизбей койгондон кийин кечирим сурап байке түшүндүрүп берген. Андан кийин жанагы голосовой, кыргыздар мындай экенсиңер, тиндей экенсиңер деп жанагы ким бирөө повар айтканбы деп баарыбызда шек болду го. Ошол сөз боюнча бирибизди түшүнүшүп алдык. Бияк деген дагы бир жолу түшүндүрүп атат. Эгерде кааласаңар бүт поварларыбызды чыгаралы, үнү менен салыштыргыла ошол голосовой менен. Кимде кимдики, эгер ошо болсо мен өзүм чыгарып бергенге даярмын дейт. Бардыгы жакшы жигиттер бияка кайра келбей эле койгула, келип выяснять этип сүрүштүрбөй эле койгула. Полный түшүндүрүп берип, биз да түшүндүк. Буга чейинки тартылган видеодо дагы бардыгы түшүндүрүлгөн. Орозо айында эми жакшынакай өткөрөлү. Кудай буюрса силер эми мындан ары андай болбойт деп өзүңөр ишендирип атасыз байке, Антип байкот, сайкот деп биз дагы. Xudo xohlasa bu yerda tushunmovchilik bo'lmaydi. Nimadir tushunmovchilik bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Toshkent City hamisha sizlar uchun ochiq. Kelinglar, yaxshi shirin taomlarimizdan tanovul qilinglar. Biz bir tog'amiz hamma bilan. Qanaqadir kamchilik, xatolar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bo'ldi. Sizler биз жакшы түшүнсөк болду иш кылыпчы. Ушул видеого реклама кошо кетейин. Кимде ким эң жакшы таксопарк издеп аткан болсо, ушул келечек таксопарктын сунуштамакчымын. Таксопарктын проценти 1% самолетка кошуп беришет. Техподдержка 24 саат бою. Выводты таксометрден кыласыздар. Так что ушуга чейин эч кандай жабап болгон эмес, и болбойт дагы. Так что келиңиздер, кошулабыз, чогуу иштейбиз. Аман болуңуздар. Анан Нурсултан, чайханага бардың. Сенин аяка ким айтты ошого бар деп? Биринчиден Кубайке өзүм барган жокмун жалгыз. Инициатива болчу, менден да кеткен, кээ бир балдардан да кеткен. Анан мен группага эле жаздым, ким барат кана депчи. Мен ким барат, саат 9:30 келгиле, 9га деп. Алды келип 3 бала чогулдук ушу биздин группадан. Бир Байке, Адлет деген өзүбүздүн бир ийгечек келип калыптыр. Ошо үчөөбүз болдук. Андан кийин дагы бир 4-5 бала чогулуп калдык. Сыртта тургандарды дагы анан сүйлөшүп кирбей андай мындай деп сүйлөшүп турган койду. Анан кирип сүйлөшөлү дедик ошо. Кирип буга чейин группада жана ар кандай сөздөр болду да жана голосовой боюнчачы. Өзбек сүйлөгөн, Өзбек бала сүйлөгөн. Кыргыздар мындайсыңар, тиндейсиңер деп уккансыңар да анын баарын кайталган. Сен ошону эмне ойлойсуң? Ошону провокация кылып бирөө жиберип койду деп ойлоп атам менчи. Мүмкүн эми көргөндөн айта албайм. Межнациональный розыгрыш белечи? Толук ыктымал. Анткени азыр деген интернет заманы го Кубайке. Азыр мен жанагындай нейросеть деп коет го даже. Адамдын точно эле кебетеси менен турган турпаты менен видео үнү менен чыгарып кояткан эми. Бирок эми мынчалык деңгээлде эместир эми. Тиги голосовойчу бирок явно эле айтканда ошо жек көрүү менен жаман жини менен айтканда, бирок арасынан именно ошо биз барып сүйлөшкөн жактан ошол Ташкент Ситинин кухнясынан андай адам чыккан жок. Тилекке каршы. Мен ойлоп атам, аны атайын ошо жиберип коюшканда эмне болот экен депчи. Анан негизи ошол Ташкент Ситиде жана волонтерлорду киргизбей койгон чын бекен? Ооба, аны биз барып ошо башында айттык. Биз деген келип жана волонтерлорду киргизбей коюу боюнча келген жокпуз. Ал жөнүндө кечирим сурап обращение кылыптырсыңар. Биз андан кийинки могу голосовой эмне кыргыздар ушинтип сүйлөй берет, байкот дей берет, айта берет, кайта берет дегенсипчи. Кайра баары келет, кайка бармак эле дептирсиңер. Орто жерде мындай деп ошентип айтсаңар бир жөн баягы чочкого итке теңеп сүйлөп сөккөн үчүн ошого жаныбызды ачып келдик. Биз дагы бул чети башкача сүйлөшөм дегендер да болду. Атайын көп болуп келели деди. Анан кой деп бөтөн жерде жүргөндөн кийин андай эмен эмес, мына кичине жекеме биринчи өзүңөрдү угуп сүйлөшүп көрөлү дедик. Болбосо бул да башкача оборот алып кетмек да.
орысча айтканда можно было эту тему раскачать как угодно, да, межнациональный кылып бир улут өзбек менен кыргыздын ортосуна стравливать этип атайын жаман көрбөс бою, может действительно конкуренттериби, может бул вообще эле эски аудио, мурда деле Москвада бойкоттор болгон да, ошолордун бириби депчи. Анан бирок ээсинен сурасак, ошол жерден видеодон эле көрсөңөр жанагыга чейин жазганда биз Намангандан болобуз, түйүбүз дейт да. Биздин диалектте эч ким антип сүйлөбөйт дейт негизи. Анан алго мейли маны өзбектер жакшы айырмалай алат. Силер дейт мейли кааласаң ушу кухнядагы шеф-повардан баштап бүт поварларды алып чыгайын, жанагы голосовой менен салыштырып көргүлө, акырын эле алдап мындай сүйлөшүп көргүлө, үнү окшошобу же окшошпойбу, Волгоградка деле барып көргүлө дейт. Анан бизге андай вообще туура келбейт, бизде андай адам жок, дем ишендирип айтты. Кудай менен касам ичем, ушундай андай мүмкүн эмес дедим. Адам этин кесип бербейт да, сөзүнөн башка эмнеге ишенесиң? Чындап ушундай болуп түшүндүрүп атса, мен бирок ишендим эле да, чындап айтканда. Бирок молодцы, барып туруп вовремя барып жолугуп сүйлөшүп келипсиңер. Буларга вообще респект негизичи. Анан ошондо эмне болот ошондо? Конце концов чайханаларга бойкот болобу? Кылбайбызбы? Эми Кубайке мен барба дебейм, бардак дебейм. Мага рекламага эч ким акча төлөбөйт да деди. Мындай, эми действительно мен мисалы бойдокмун да. Мен көбүнчө көчөдөн тамактанам. Аны жашырганда эмне. Бирок тиги кафе буга бар деп айтпайм. Өзүбүздүн барган жерибиз бар да, постоянно турабы. Ал жака эле барып калчумун, аны эмне жашырганда. Анан колдон келсе жигиттер продукт алып үйдөн жегиле, үйдөн бышырып жегиле, семейный жашагандар вообще силерге жарашпайт кафеде. Мен билем, сиз деле билесиз го. Семейныйлар жебейт көчөдөнчү. Мен мисалы качан барганымды эсимде жок. Сизди мына ошо биздин тааныш билиштер чакырып калса, барып отуруп жеп коесуңар, дамдап турабы. Бирок бизге окшоп обедти, ужинду строго жебейсиңер да. Анан колдон келсе көчөдөн жебей эле койгон жакшы, үйдүндө тамагын көчөдөн эмне болуп атпайбы? Көчөдөн жеп алып күйөөлөр мисалы менде болгон да мурунчу, ичим ооруйт. Бирдеке болуп, отравление болуп жүрөсүң да. Ошол эле да, мына мисалы мен деле ата энем айтчы, сенден эч ким акча кызганган жери жок депчи. Кичинекей менен айтты, ошо может жаштарга үлгү болот. Сен дейт үйдөн тамак бышырсаң дейт, өзүң деле картошка куруп жесең деле колуңду кантип жууганыңды билесиң да дейт. Азыр эми чоңоюп калдым, балким дейт сендей болгон чоң эле бир бала повар тамеки чегип келип ар жакта насып атып келип эле колун чаба албай жууппу же жуубай эле барып туруп жасап атабы, анын билбейсиң дейт. Колдон келишче көчөдөн жебегенге аракет кылыш керек дейт. Мен дагы бир жолу бойкотко чакырбай элем, негизи эле айтып атам. Анан жейсиңерби, жебейсиңерби бүт барың, өзүңөрдүн ишиңер. Москвада деле бир саналуу эле чайханалар бар. Негизи чайханадан элечи, мына ачык сөз да бул. Азыр ар бир киши чайханага обедте минимум 700 сом түшөт да, 700 сом. Средний чек. Средний чек. А так 1000ге чейин да. Ошону деле эсептесек, айына 30 миң болуп атпайбы? 30 миң түшөткенбиз да. Бирок ошондо да ошо таксисттер анан недовольно жүрөт да, таксисттин иши жок. Анан таксиде иштеп акча чогулта албадым, анан тигинте албадым. 30 миң жок болуп атпайбы? Ошо 30 миңдин 15 миңине продукт алып койгончу үйгө эле. Жок, 30 миңге эмне деген продукт? 10 миңге эт алсаң. 10 миңге эт алып туруп, 5 миңге продукт койсоң, жөн эле 2 айга 5 киши жейсиңер да. Эми сөздүн ачыгы да, бирок конечно бойдоктор барат, айла жок барат. Эми москвачылыкта кенен жашабайт. Кухнясы деле очередь, туалет ваннасы очередь дегендер. Жок, азыр андай жашоо жок Нурсултан. Бирок эми бирок антеле азыр андай жашоо жок. Азыр ашып кетсе комнатада 2ден 3төн ишет да. Мурун андай жашоо жок мисалы. Ой, эми отмазка. Отмазкада негизи келчектериңер болсо үйдөн эле жазат деп обедте. Мисалы мен үйдөн эле кылам постоянночи. Мисалы иштеп жүрүп домой коем. 3 заказ менен келип калам. Ашып кетсе 5 километр ашып кетем, же 5 километр жетпей калам. Үйгө чейинчи. Аны 5 километр эми келип үйгө келесиң да. Зато келинчегиң колунан даамдуу тамакты, балдарыңды көрөсүң, келинчегиңди көрөсүң. Отуруп кетесиң да. Биз биякта элге акыл үйрөтүп баштадык. Энең деп азыр жазып. Жазгандар болот азырчы. Эмне аласыңар депчи. Анан айтып кетейин деген дагы бир нерсе бар. Байкап жүрөм, ошо чайханаларда, самсаканаларда барсаң оплата только наличка дейт да. Булуңар негизи туура эмес да, чайхананын ээлери көрүп атса, ошону бир контроль этип коелучу. Мисалы, менде наличка акча жок да.
банкомат іздеш үчүн ал үчүн барыш керек да 2 километр 3 километрчи. Эми ошончолук чайкан иштеп аткандан кийин мындай оплатаны карта менен деле алып койсоңор өтө салмаган турат да. Ушул жерден токтоп туруңуздар. Кол эми негизи чын кубойке эме. Бир нерсеси бар, мен да ызылдашып аябай ызылдашкам. Мен мисалы пассажир мага наличка төлөйм десе, мен ага картага котор деп ызылдабайм да, туурабы? Мага берип атам, мен сдача кайтарып беришим керек же, сүйүнүп элем төлөп аткандан кийин же кредит эткичек, туурабы? Таксиде жүргөндөр жакшы билет. Анан чайканалар менен аябай ызылдашкан учурда мага айтканда, байке депчи, ооба дейт, анда безнал кое алабыз дейт, бирок тамактын баасы кымбаттап кетет деген да. Тамактын баасы кымбаттап кетет анда. Анан силер келбей каласыңар. Кээ бирөөң вообще укпайсыңар да бер жактан айтасыңар дейт. Булар көп кетти, кымбат болуп кетти депчи. Биз деле клиентурабызды жоготкубуз келбейт, мындай средний золотая серединасы өтө кымбат эмес, арзан да эмес багана кармап жүрөбүз ошон үчүн депчи. Эми бул мындайча айтканда уклонение от налогов да негизи. Анан бирок антейин десем 5 бармакта мен аябай ызылдашкам. Билчүмүн бирокчу наличка экен. Акыркы мал только наличка болуп калган да, жана Ленинградка только наличка деп прям ошол жердегилерден сурап, наличка бар беле, мен сага которуп берейин деп, бирок тажап кетет экенсиң андан дечи. Анан действительно жок болуп калды. Анан айттым, бирдеке кыл, бир официантыңдынбы, бирөөнүн поваруңдунбу, кимдин бирөөнүн админдин картасына котороюн. Жок болуп атат чын. Жок байке деп. Болбой тырышып турабы. На встреча чыкканда, мен да принципке турдум, анан ошол жерден сөктүм, кыйкырдым, уруштум, айттым, ал сенин проблемаң депчи. Колуңан келбейби? Эмне иштетесиң анда депчи. Мен мисалы айдоочумун. Мага деген пассажир тандоо бар. Наличка берет же которуп берет. Же вообще эле прямой картасынан чечип ала турган приложение Яндекстин өзүнөн. Мен эмне ороңдобойм го, туурабы? Төлөгөнүнө рахмат айтып, ыраазычылык билдирем, анткени ошонун айынан мен өзүм ырыскым таап жүрөм деген. Чайканаларга учурдан пайдаланып айтат элем, акырындык менен ошондой келе, же дополнительный карта аласыңарбы? Кийин келип ошол 5 бармак банкомат коюп койду. Тинькофф. Так ичинде банкомат бар ошо. Киресиң, чечип аласың. Ленинградкадагычы банкомат коюп койду. Ошентип койгула. Файзада деле ошондой болчу, мен биз билген баары мен баягы чоң кафелерди айтып атам, аларда деле ошондой ызычуу постоянно наличка. Кырылып бүтүп уже болбой калды. Барбайын деп ызылдайсың, мен барбайм, урушкам анан десең, менде наличка бар деп болбой чакырат балдарчы. Анан деген эми айрыкча биздин жердештер, кыргыздар, кыргызстандыктар, ошол жерде Москвада общепит иштеткендер, ошол жагын жакшылап карагыла. Эми биз да иштеп келебиз, бирөө менен жолугуп сүйлөшүп отурайын дейсиң, же кичине эс алып телефон чукулап жумуштан кийин обед кылып отурайын дейсиң, анан келгенде ошо аягында жеген тамагыңды аш кылбай анда ошо наличка бер, анан тигиндей ызылдашуу башталат да, түшүнбөйм. Ошону бирдей кылып чечкиле. Карта коесуңарбы, жана андай терминал же банкомат коесуңарбы? Кээ бир чайканада мындай экен да. Кыргыздар барса, ошо наличка төлөйт экен. Орустарга тамак жесе, орустарга тиги. Ошондой болгон азыр. Эми ошол жанагы буга чейинки айткан ошо кафелердин биринде ошондой болгондо мен айткам да, азыр могу орус улутундагы киши келип сенден карта төлөйм десе, сен жөө не волнует, сен наличка беришиң керек деп айта албайсың. Тухуң жетпейт. Анткени баасы кааласа и полицияны чакырат, и налоговый чакырат, и талкалайт сени. Фискальный чек деген бар, негизи ресторандар иштегендеричи, полный болуш керек. Анан сен бирин да кылбайсың. Кухняга кирсе вообще полный антисанитария болуп чыгат. Не, зачем? Сөзсүз атайын кыргызга эле кыйын да. Ушундай обо керекпи десем, жаман көпчүлүк эткенсиң, тиги айланайын төлөбөй эле койчу. Эмнеге төлөйм? Жегенден кийин төлөйм. Давай карта номер айт, котором андан бирөөсү чыгып ушинтип котор. Ушундай көп болду. Көп эле кафелерде кийин ошо карталарын блоктоп, налоговый ставка көтөрүлүп баштады, ошондон башталган. Ошон үчүн кыргыздар келе бир нерсесин тапкыла, бир адамдан амал качып кутулбайт дейт го. Бир лазейкасын табасыңарбы, же чындап эле мыйзамдуу иштейсиңерби, налог төгөсүңөрбү, туура эле иштейсиңерби. Ошол кыргыз мекенештер, кыргыз ишкерлер чайканага көңүл буруп, тазалыгын карап, мисалы дааратканасын карап, дааратканага кирсең өтө кир да. Негизи чайкананын негизи кафенин лицосу ошо туалеттен башталат да. Если туалетин таза болсо, значит ар жагың таза, там кухняларың таза да, негизичи. Ошон үчүн мекенештер эч кандай бойкот, сайкот дебей,
каалагандар чайханабадан иче эле. Эми конечно экономиялуу, бирок эч кандай бойкотту токтотолу эми болбойт да бир нерсе. Просто бул азыр кечеги нерсе просто резонанс болуп эле провокация болуп монтип өнүп кетти да. Барып кайра выяснять этип эметип отурбагыла анын баардын кереги жок. Бул деген өтө чоң нерсеге айланып кетиши мүмкүн. Билесиңер да эми. Тем более биз деген биякта жүргөндөн өз утубуздун өзүнчө мындайча айтканда күзгүсүз реклама да. Кандай жүрсөк бизди ошондой кабыл алып, ошондой көрүп калышат. Анан учурдан пайдаланып айтам, чындап эле тазалык биздин кафелер. Эми угабы билбейм, кубойке түрдүрүп салышабы булар азыр. Чындап туалетке киргенде эч кандай жыт-пыт лишний эчтеке жок болсо, дальше ошол жерден да табитиң дагы нормально пайда болуп, нормально жейсиң да тамактычы. Анан бер жагы эле башталганда бошогосунан атсырай болуп, идиштери сынык болуп, кашык вилкаларында карасаң тактар болгон болсо, мындай жерге барбай эле койгула да мишек санагыла болчучу. Мен мисалы вообще болбой калган вариант чайханага барып калсам, вариант жок болсо, айла жок айбайды ачып койсом, кружкага кипяток бересиңби деп карындашты айтам. Ызылдашкым да келбей. Анткени уже мен бир айып айтсам даже корком да, бир нерсе не то кошуп депчи. Ошо кипяченый сууга кашыкты башын салып, вилканы салып, ошентип типа стерилизовать этипчи пиаланы чайкап турчум. Анын учурдан пайдаланып айтып коеюн. Карыздарым бар, регистрацияча скоро берем жигиттер. Койчу карызың барбы? 3 кишиге карыз бар. Акыл деген балага Нурсултан, өзүмчө скама, анан Баха деген бала. Силерден эч ким качпай эле. Нурсултан эмне деп мага чалбагыла. Мага чалып алды. Менде телефон жок да. Ата көп мага бирөөлөрдүн качактан эме кылып мага чала бердилерчи. Жак депчи. Тамаша эме. Ушул видеого кошо кетейин. Мисалы кыргыз мекенештер таксиде иштеп жүрүп кыйналып жүрүшөт. Мисалы жана кесарт боюнча, аттестация боюнча, мисалы мурункулар кесартты одноразовый аштырышкан, ошолор кайра кесарт азайтып албай атат да, кээрлөрчү. Ошонун проблемасын чечтик. Мисалы оригинал кесарт кылып берет, аттестацияны оңдоп, короче, эмне проблема болсо, документация боюнча ошонун баарын чечип берет. Астыдагы вот Келдебек Капаровдун номери деген турат, ошого чалып кененирээк маалымат алсаң болот. Ошол видеону аягына чейин көрүп бериңиздер үчүн чоң рахмат. Эч кандай бойкот жок Москвада. Нурсултандан десеңер 10% скидка алып турат ошо Келдебек. Биздин жаңы айтишник жакшы бала. Африкада окуп келген. Ошо видео жакса лайктан коюп колдоп кетиңиздер. Эмне деген оюңуздар бар? Чайхана боюнча эле комментарийга жазып кененирээк маалымат берип кетиңиздер. Так что баарыңар аман болуңуздар, ак жол барыңарга. Көрөрмөн, ачып видео плейди басар менен лайк тосуп бир комментарий жазып болчу, жакшы сөз. Салам алейкум Кубойке. Москва таксистер общий салам деп деле койсоңор. Эмне? Силерге эчтеке эмес, тамак ичип же машинада монтип отуруп атып, акчаңар да кетпейт, эчтеке. Баары ошону көрөсүңөр, ушул убакыт көрүп атканда баскыла. Силерге эч эмеси болмой, Кубойке жакшы мотивация, просмотр, эмесин охват, ошонун баарына влиять этет. Сага да чоң рахмат. Жакында сизге конкурент болом, мен да iPhone алайынчы. Давай, конечно, колдойбуз. Аман болуңуздар.